Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı menen YouTube kanalımın görüşülері. Bugün men sizler menen Hazreti Ali'nin ilimdүүлүгү жөнүндө azınolak söz kılabız. Hazreti Ali'nin ilimdүүлүгү жөнүндө şundan biliniz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Egerde men ilim bolsam, Ali anın eşigi degen. Oşonu menen birge Hazreti Ali matematikada, filosofiyada, adabiyatta, jana psikologiyada çeksiz ilimli bolgon. Misali günlerдің birinde bir evreyi gelip Hazreti Ali'ye kaysıl sandardı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölgönde bölçöksüz çıgat degen. Anda Hazreti Ali eğer de men uşul tүйшүктүү сурооңо жооп берсем musulmanlıkты kabul alasың ба degen. Anda evrey toktosuz türde ova eğer de uşul menin masalemni çeşip bersem men musulmançılıkты kabul alam degen. Anda Hazreti Ali aptanın gündörün жылдын her bir gününe көбөйсөң sen izdegen сан чыгат дейт. Анда жөөт 7 күндө 360га көбөйтөт. Суммасы 2520 чыгат. Ал сумманы 2'ge, 3'ge, 4'ge, 5'ge, 6, 7, 8, 9'ga bölgöndө bölçöksüz сан чыгат. Жөөт анын баарын эсептеп көрүп, Hazreti Ali'nin укмуштуудай математик экендигин көрүп, дароо токтоосуз ислам динин кабыл алган. Бул бир. Hazreti Ali'nin укмуштуудай акылмандуу туурасында дагы bir окуя. Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun zamanında bolup ötkөн. Gündöдөн кайсы bir gün ayalın жаман ойлоп, шек санап, Hazreti Umar'a kayrılат. Ошондо Hazreti Umar radıyallahu anhu ayalын çakırtıp жазаламакчы болгондо, Hazreti Ali Hazreti Umar'a kayrılıp мындай дейт. Ey Umar, sen Kur'andын өкүм менен өкүм кыласыңбы? Анда Umar, ой Ali, men har bir басқаным турганым, өкүмүм дагы Kur'andын өкүмү менен болуш керек дейт. Анда Hazreti Ali Kur'andагы өкүм боюнча баланын бойду болуусу жана аны süt emizүү 30 ай деди беле дейт. Umar, ооба, ey Ali, 30 ай деген баланы көтөрүү жана эмизүү жана эмчектен чыгаруу 30 ай деген дейт. Андан сырткары дагы баланы толук эмизүү 2 жыл деп Kur'anda айтылганбы дейт. Hazreti Umar, ооба, ey Ali, 2 жыл деп айтылган дейт. Андай болсо 30 ай 2 жыл 6 ай болот. Баланы толук эмизүү 2 жыл болсо ал 24 ай болот. 30'dan 24 айды алса 6 ай калабы дейт. Hazreti Umar, ооба, ey Ali, 6 ай калат дейт. Анда Ali, ey Umar, анда эмне проблема сага? Ey Umar, бул аялда эч кандай күнөө жок. Аялга тийбегин деп аялды өлүм жазасынан куткарып кетет. Бул айтып өткөн маселебиздин жыйынтыгында ушундай bir жыйынтык чыгарыш керек. Адам адамдын жазасынан кутулса дагы Кудайдын жазасынан кутулбайт. Бирок аялды оор кырдаалда өлүмдөн алып калган Алиге 1000 жолу даңк болсун. Эми ант боюнча bir оор маселе. Адамдар келип Hazreti Ali'den сурашты. Ey Ali, эгерде bir adam hajga жөө барыш жөнүндө ант ичкен болсо, жолдо баратат. Алдынан чоң дария чыкты. Кандай кылат деп суроо беришти. Анда Hazreti Ali, эгер чоң дария же көлчүк болсо, андан өтүүдө, парромдо же кайыкта өтөөрдө адам кайыктын үстүндө түз туруп өтөт деп жооп берип, бардыгын ишин чечип берди. Сиздерге мен Hazreti Ali туурасында дагы bir жакшы окуяны айтып берейин. Күндөрдүн bir күнүндө адам өлтүргөн 3 кылмышкерди кармап Hazreti Ali'ye alıp gelişti. Al üçöөнүн кылмышы мындай эле. Üçөө биригип bir адамды өлтүрүшкөн. Бирөө эки жакты көзөмөлдөп турган, бирөө кармап берген, үчүнчүсү ал адамды өлтүргөн. Ал эми адамдар üçөөнө кандай жаза берилиш керек жөнүндө Hazreti Ali'ye alıp gelişkende al ойлонбостон мындай деп жооп берди. Эки жакты көзөмөлдөгөн адамдын көзүн чукугула деген, кармап берген адамдын колун ömür boyu чынжырга байлап камагыла деген. Ал эми өлтүргөн адам өлтүргөндүгү үчүн ал да өлтүрүлгөн. Бүгүн мен сиздерге дагы bir окуяны айтып берүү менен бүгүнкү берүүмдү аяктаймын. Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun халифалык доорунда күндөрдүн bir günүндө bir ayal менен bir эркекти Hazreti Umarга моралдык жактан бузулгандыгы туурасында жазалоо үчүн алып келишти. Umar халиф аялы менен эрин отургузуп, эмнеге бири-бириңердин көзүңөргө чөп салып жатасыңар деп сураганда, аялы күйөөсүнө карап, бул мага караганда көбүрөөк көзүмө чөп салды деп даттанат. Hazreti Umar radıyallahu anhu ökönü teң жазалаарда
Hazreti Ali Umar'dı жазалоосун токтотуп, sen жаңылдың дейт. Жаңылганыңын себеби аялды эки жол менен жазалаш керек, күйөөсүн бошотуп салыш керек dedi. Умар эмне себептен экенин сураганда, анда Hazreti Ali айтты. Аял, sen мага караганда менин көзүмө көбүрөөк чөп салдың дегени, мен бузукулук кылдым дегенди моюнга алуусу. Ал эми экинчи күнөөсү күйөөсүнө sen да бузукулук кылдың деген сөзү бул жараа болуп эсептелет деп аялды эки жол менен жазалап, эки кылмыш иш үчүн жазалап, күйөөсүн бошоттурду. Ушуну менен бүгүнкү берүүмдүн аягына жеттим. Видео жаккан болсо комментарий жазып, лайк басып, катты элек болсоңуздар каттанып өтүңүздөр. Кайрадан каналыма жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.